мен арда эми айтып келем, дагы ошол жерде айтып коеюн. Кээ бир жерлерде биз бергенге туура келет. Кээ бир жерлерде алганга туура келет. Алмашканга туура келет. Ошол алар менен кошулуп сүйлөшкөнгө туура келет. Бул жөнөн эле барып, давай мага бересиң, мен алып кеттим деген сөз эмес. Анда эч качан болбойт. Алар дагы ар бир метр жер үчүн, алардын дагы бизге окшогон специалисттерибизге окшогон специалисттери, жер адистери жана башкалары келип талашып, тартышып олтурушат. Ошол жерде олтуруп, талаш, тартыш болуп отуруп, анан кийин чечим кабыл алынат. Акырына келгенде чечимди ошол делегациянын башчылары өздөрүнүн мойнуна алып кабыл алат. Кечеги чечимди мен өзүмүн Кыргызстандын делегациясынын башчысы катары өзүм мойнума алып кабыл алдым. Ошол жерде биздин делегациянын арасында да ар түрдүү сөздөр болду. Кабыл албай эле турайлы, кабыл албай коелу, дагы туруп турайлы, дагы башка деген. Ошого карабастан биздин сүйлөшүүбүз мындай биздин мамлекеттик кызыкчылыгын чечилгендигине, биздин элибиз, журтубуз, мамлекетибиз ошол сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир кемтик кетпегендигине көзүм жеткенден кийин ойлонуп олтуруп, акыры ошол чечимди кабыл алып келдик. Ал чечимдин негизинде эмне болду? Ал чечимдин негизинде, урматтуу угандар, талаш тартыштуу жерлер бизде калган жок. Бир гана ушул жер калды, мына ачык эле айтып коеюн, мына ушул жерге атай ошончу келип отурабыз. Чечме кудугу суусу калды, булагы. Чечме булагы гана калды. Чечме булагын бүгүнкү күндө сеники, меники деп тартып, жазып, андай кылган жокпуз. Эгерде биз ушуга такалып туруп кала турган болсок, бул болбосо болбойт деп туруп кала турган болсок, анда биздин чек араларыбыз ошо бойдон мурдагыдай болуп дагы калып кетмек. Себеби мындан сырткары дагы миңдеген, 100 миңдеген адамдар жашап аткан айылдар бар. Так, миңдеген гектар жерлер бар. Ошолордун дагы тагдырын чечиш керек болчу. Ошондуктан Чечме булагын биз бүгүнкү күндө мурдагы эле бойдон калтырдык. Чечме булагына эки мамлекеттер аралык келишим менен азыр мурдагыдай кылып пайдаланып турабыз. Бирок кечегидей чоң конфликтти биз мындан ары, кечеги мындан былтыр болгондой чоң конфликтти мындан ары биз жүргүзбөйбүз. Так, андайга жол койбойбуз. Ошол маселени биз талкууладык. Ошол маселени талкуулап, комиссиялар менен отуруп сүйлөшүп, комиссиялар дагы айтышты. Ушул Баткенден барган, Кадамжайдан барган, айыл өкмөт госрегистрлер бар эле, туурабы, биздин госрегистрлер бар эле. Ушулардын бардыгы ошол жерде сүйлөшүп отуруп, булар дагы айтышты. Азыр бул маселени бир тараптуу кылып, же аяка, же буяка чыккылып чечкенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан урматтуу Бирлик айылынын тургундары, Чечме айылынын тургундары, силерге ачык айтып коеюн, бүгүнкү күндө булак колдоно беребиз булак менен. Булакка эч кандай кимдир бирөө киргизбей коюш, же булакты кандайдыр бир тосуп коюш, алып коюш деген сөз жок. Но булактын юридикалык жанагыдай, аны булакты биз айтып атабыз, булак биздики деп атабыз. Булак биздики, мына биздин документтерибиз бар деп атабыз. Алар дагы айтып атат, ушу булакты мындай биздин документтерибиз бар деп атат. Бирок ошол документтерди ортого коюп туруп, талашып тартышып бир кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ачык эле айтайын силерге. Эмне үчүн биз бекинип алып чечип аткан жокпуз? Эмне үчүн кабыл алган чечимдерди бекинип алып, унчукпай чечип кабыл алып коюу, бир жерде бир мындай тымтырс болуп отурган жерибиз жок. Кабыл алган чечимдерибиз элге келип ачык айкын силерге айтып берип атабыз. Себеби кабыл алган чечимдер бардыгы ачык кабыл алынды. Бул жашыруун сыр эмес, секретный материал эмес бул. Ушул Чечме боюнча кабыл алган чечим ушул. А башка жерлер боюнча кабыл алган чечимдер боюнча эгерде сурасаңар айтып берейин. Жок, ал нерселер бизге кереги жок десеңер, анда ушул чечим силердин айылыңарга, Кадамжай районуна тиешелүү, пока Баткен областу тиешелүү. Бир гана ушул маселе каралды. Андан сырткары мына сок маселеси каралды. Мен муну эсиме чыгып калды. Бирок сок маселесинде эч кандай талаштуу жер жок. Талаштуу маселе жок ал жерде. Ал жерде бир маселе каралды.
ушул биздин Өзбек тараптын бизге болгон суранычынын негизинде, эки президенттин жолугушууларынын негизинде сок тарапка кайтпас өтүкчү постторун ачып, ал жерден аларга адамдар жөө өткөнгө, жеңил машинемен өткөнгө жана 20 адамга чейинки микроавтобустар орунду бар микроавтобустар өткөнгө гана уруксат берди. Грузовой автобус ал жерден өтпөйт, машина. Грузовой машина өтпөйт. Жүк ташылбайт ал жерде. Адамдардын, мына жеке адамдардын, пенделердин ушул бир жашоо турмушуна кыйынчылык келбей, аз да болсо кичине бир жеңилдик болсун деген гана максатта бул болду. Ал жерде эч кандай баягы айтылып аткан, жазылып аткан ар түрдүү провокаторлор мына сатып бирди, берип бирди, алдырып бирди, коридорду берип койду, жолду бойлоп жолду берип койду, сууну берип, андай жок эч нерсе. Эч ким эч нерсе бир сотук, бир метр жерди эч ким эч кимге берген жок. Так? Азыр жөнөкөйлөштүрдүк. Эгерде бир кайсыл бир билбейм мен, Кудай сактасын андай болбосун. Бир эме болуп кетсе, аны таталдаштырып коюштун эч кандай маселеси жок. Так? Аны эч кандай кыйынчылык туудурбайт ал бизге. Ошол жерде бар постторду азыр жөнөкөйлөштүрүп ачып койдук. Калганын анан Кудайдын айтканын да көрөбүз. Ошол. Анан коридор деген сөздү силерге көп жеткизишти, кулаңарга көп сиңдиришти, айтышты, провокаторлор көп. Азыркы бийликке, бүгүнкү бийликтин кылып аткан иштерине каршылык көрсөтүп, атайлап жаман көрсөтүү үчүн айткандар, ошондой барып алып, ошол жерде баягы видеолорду тартып, жок эле нерсе видеолорду тартып көрсөткөндөр, анын баары калп. Кантип эле ушунун делегациянын башында мен туруп, бирөөгө 1 метр жер берип калайын. Же болбосо кантип эле Садыр Нуркожоевич унчукпай туруп, бирөө менен сүйлөшүп, бир жерде бир берип салсын. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Так. Мына бир эле мисалды айтайын. Тигилемеден, Бүргөндүдөн газ кетип атат деп бирөө мына турбаларды көрсөтүп, видео менен тартып, мына чоң турбаларды көрдүңөр. Ушунун ичи толуу газ мына Өзбекстанга кетип атат, тынбай деп тартып жөнөттү. Туурабы? Интернетте көрдүңөр. Ошондо мен атайын комиссия жөнөттүм. Мына облустук ГКМнын башчысын баш кылып комиссия жөнөттүм атайын. Полковник Разаев баш кылып, барып текшергилечи. Мүмкүн ошондойдур. Мүмкүн чын айтып аткандыр. Барып текшерсе эч кандай ал нерсе андай жок экен. Ал жерде турба толуп газ акпай эле эч нерсе жок. Ал жерде бир куптагын эч кандай газ эч жака агып аткан жок экен. Андан кийин айтып калыштым, нефт агып атат, нефтинин турба менен Өзбекстанга куюп кетип атышат. Аны да барып текшердик. Мен эмнеге муну мен подробно айтып аткан себеби туугандар, азыр ар бириңердин колуңарда телефон бар, интернет бар. Бирөө бир нерсе тартып туруп эле чыгара берсе, провокаторлор. Ошого ишене бербеш керек да. Нефт агып атат экен, Өзбекстанга кирип кетип атат, мына качаркалардын бардыгынан нефттер чыгып кетип атат экен деп, деген аны барып текшерттим. Угаар менен. Андай дагы жок болуп чыкты. Өткөндө мына көрдүңүздөр, ушул айылдан бекен, ошол Бүргөнд айылынан бекен 3-4 аксакал, 3-4 киши эле, чоңона кишилер аксакал болуп калды. Алар деле 60 жаштын тегерегиндеги кишилер болсо керек. Барып тартышып, мына нефти көрдүңөр, мына капкара нефт, ушул нефтини алып кетип атышат деп тартып көрсөттү. Эми ал жерде баягы кытайлар келип изилдөөлөрдү кылып, анан ошо бойдон таштап коюп кетип калган жер экен. Ал жерде эч ким эч нерсе алып кетип аткан жер эмес экен. Да нефти чыккан экен, жарым жартылай нефти суу менен кошо чыгып, анан ал жерде жасаганга мындай не деп коет, баягы добывать эткенге. Так? Ошол жерде нефти өндүргөнгө ал жер эмекен, жанагыдай невыгодный. Ошону таштап коюп кетип калыптыр. Вот и все. Эч ким ал жерден нефтини эч жака ташыган жок. Эч ким нефтини ал жерден качат этип бир жака бир алып кетип аткан жери жок. Мына ушул маселелерди мына силердин айылыңарга жакын, силердин элиңерге жакын жерлер болуп атат. Ушуну жеткизип коеюн дедим.